Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын педагогикалык этюдтар деген китебинен агайдын көп жылдык тажрыйбасынын негизинде жазылган жетекчиден директордон мугалимдер эмнени күтөт деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе темага көңүл буруңуздар. Биринчи, мектепте жакшы моралдык психологиялык климат түзүүсүн. Экинчи, ар бир мугалимге түшүнүп, камкор мамиле кылуусун күтүшөт. Ошондой эле адамгерчилик, адилеттүүлүк менен калыс башкаруусун мугалимдер директорлордон мына ушуну күтүшөт. Мугалимдердин жакшы иштөөсү үчүн материалдык, моралдык шарттардын түзүлүүсүн. Бешинчи, эмгекти адилеттүү, калыс, өз учурунда баалануусун күтүшөт. Алтынчы, кесипкөй эмгекчилдик, адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөтүүсүн. Ошондой эле сөзү менен иши дал келүүсүн. Чыр-чатак, конфликттердин алдын ала билүүсүн. 9. Инновациялык техниканы билип, келечектин чакырык талаптарына даяр болуусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, биз жыйын өткөндө абдан көңүл буруп маани берүүчү нерсе бардык жыйын, чогулуштарды, сүйлөшүүлөрдү оперативдүү түрдө ыкчам, тез, сапаттуу өткөрүүгө көңүл бурушубуз керек экен. Мына мугалимдер да ошону жалпы жетекчилерден күтүшөт. Мага дагы ушул нерсе абдан жакты. Бул билим берүү тармагындагы жетекчилерге эле эмес, жалпы жетекчилерге абдан маанилүү. Кайсыл гана жолугушуулар, сүйлөшүүлөр болсун, өз убагында башталып, өз убагында бүтсө абдан жакшы болот. 11. Өз көз карашы, максаты, пикири бар жетекчи болуусун күтүшөт. Ошондой эле урмат сыйды, талап менен айкалыштыруусун, бардык иште өзү жеке үлгү көрсөтүүсүн күтүшөт. Мугалимдердин үй бүлө шарты, ден соолугу, жашоосуна көңүл бөлүп, кызыгып колдоп туруусу. 15. Мугалимдердин эс алуусу. Бул дагы өтө маанилүү. 16. Кесиптик чеберчилигин өсүүсү жөнүндө кам көрүүсү. Ушул жерден кошумчада айта кетейин, эмнегедир айрым директорлор мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатууга анча маани беришпейт. Курстарга жөнөтүүгө дагы бир аз тоскоолдук жаратышат. Ошон үчүн мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатууга терең маани беришибиз керек. Мына ошондо билим сапаты жогорулап, окуучуларга жакшы билим берүүгө өбөлгө болот. 17. Мектепке техника, технология, инновация менен бирге илим, чыгармачылыктын, педагогиканын алдыңкы мугалимдерин чакырып, жолугушуу, лекцияларды уюштуруу. Мына ушуга да көңүл бөлүшүбүз керек экен. Алдыңкы педагогторду дагы чакырып, лекцияларды уюштуруп турсак абдан жакшы болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу жетекчилер, бул дагы абдан маанилүү нерсе. Тез-тез коллективдин чогуу отуруп, чай ичип сүйлөшүүсүн уюштуруу. Себеби дегенде, дасторкон четинде баарлашуу аркылуу коллективдин ортосундагы ынтымак бекемделет. 19. Сабак, иш-чараларга катышып, калыс баа берип, шыктандырып туруусун. Коллективде өз ара түшүнүү, колдоо, жалпы изденүү жана башка сапаттарды, климатты киргизүүсүн күтүшөт. Адамгерчилик, мээрим, тамаша, юмор менен олуттуулукту айкалыштырып жетектөөсүн. Ошондой эле коллективдин тынымсыз окуп, өсүп туруусун уюштуруусун күтүшөт. 23. Ата-энелер, коомчулуктун мектеп мугалимдерине түз, жакшы мамиледе болуусуна кам көрүүсүн жана ар бир мугалимдин кадыр баркы, абийирин коргоп чыгуусун күтүшөт. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Өзүңүздөр дагы ушул педагогикалык этюдтар деген китепти колуңуздарга алып окуп чыксаңыздар, педагогика жаатында эң сонун кызыктуу темалар камтылган. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.